Бүгүнкү тема HTML жана HTML'дин базалык түшүнүктөрү. HTML темасын түшүнүү үчүн файл дегенди түшүнүшүбүз керек. Файлдын форматтары. Эске салсам, exe жана doc деген файлдын форматтарын жакшы билсеңиздер керек, жана txt деген файлдын форматтары. Биздин учурда бизге checkout HTML деген форматтагы файл керек. Ошондой форматтагы файлды жасайбыз, создавать этебиз. Жана биз создавать эткен файлды текстик редактордо ачабыз. Мынакей. Эң биринчи тег бизге керектүү бул HTML. Мынакей жасадык. Ушул HTML тегин жабабыз. Жабуу үчүн мындай значокту коебуз. Көрүп тургандай значокту койсок, биздин HTML тегибиз жабылат. HTML тегдин ичине head тегин жасайбыз. Жана head тегди жабабыз. Көрүп тургандай HTML тегин ичинде head теги жасалды. Жана ушул сыяктуу эле HTML тегин ичине body тегин ачабыз. Жана жабабыз. HTML тегин ичинде эки тег бар, бул head жана body. Көрүп тургандай мындай значок менен жабылат. Head тегин ичине дагы бир тегти ачабыз. Аны title деп коебуз. Title'ды жабабыз. Head тегдин ичинде title тег бар. Title бул биздин теманын аты. Мисалы, биздин теманын аты. Эми body тегдин ичине бир текстти жазабыз. Текст жана сүрөттөр. Title тегдин ичине теманын аты, статьянын аты же болбосо китептин аты жазылышы мүмкүн. Ал эми body тегдин ичине биздин тексттер, биздин сүрөттөр жана биздин таблицалар ушул body тегдин ичине кирип кетет. Эми ушул биздин чыккан файлды браузер аркылуу ачып көрөбүз. Открыть с помощью. Көрүп тургандай эле теманын аты, биздин теманын аты title ичинде турган теманын аты. Ал эми биздин текст жана сүрөттөр мына body тегдин ичинде турат. Ушул body тегдин ичине жазган тексттер жана сүрөттөр мына чоң ак областта чыгат. Ал эми title үстүндөгү браузердин үстүндөгү жагында чыгат. Эми биздин текст жана сүрөттөр дегенди дагы бир тег алабыз. Head тегин алабыз. Жабабыз. Файлды жаңылайбыз. Эми көрүп тургандай эле, силер көрүп тургандай эле бул тегдин ичиндеги биздин текст деген жазуу мындай кара болуп белгиленип калды, жирный текст болуп калды. Ушул тег жирный текст болуу үчүн колдонулат. Ушул негизги ушул тегтерди үйрөнүп алсаңыздар, ушул 10 чакты тегти үйрөнүп алсаңыздар, веб программалоонун негиздерин үйрөндүм десеңиздер болот. Мындан дагы көптөгөн тегтер бар, бирок эң негизги тегтер ушулар болуп эсептелинет. Жана бүт программалоо тили ушул HTML'дин ушул тегтери жана ушул сиз көрүп тургандай HTML head body тегтеринен турат.
саламат болуңуздар достор.